негизги максат, негизгиси ушул наристенин эмеси, врачтардын эмеси кандай болду Асылбек? Эртең айтат кардиолог. Эртең айтат кардиолог. Классный жокко чыкты кардиолог. Жүрөктөн кийин биз карайбыз, биз ага чейин карабайбыз деп койду. Биз тартылгандан жүрөгүң, анан кийин көзүң карайбыз деп койду. Сөт мамлекеттен сөттөрдүн жери Азаматбек сизден бир сурайм. Ушу Кореяда тааныштарыңызга айтыңызчы, көз боюнча күчтүү врачтар болсо. Ошол мына МРТга түшүрөйүн, ошону сүрөтүн жиберип эмне айтчы. Мен үзүлгөн бир гана кырсам мен чектелешим керек, эли ушунча колдоп атканда турабы. Көрүп кетпес, көрүп кетет деген үмүтүм бар, бирок билбейм, бирок Аллаху алам, балким көрүш насип кылбагандыр. Бирок бир аракет кылып көрөйүн деп атам. Бир себеби мен жашоодон коптулук алып келишим мүмкүн мисалы. Адамдын ар нерсени күтүп атат, силер жакшы адамдар, бияк жакшы адам, бияк жакшы адам. Бирок баардык адам эле жакшы адам эмес деп турабы. Бунун бир эмеси болуп атат бизде анткени себеби буну интернетке салбай деле болсо кайчылык болот. Болгону коомчулукту каргандай экен да. Аргандай эмен жатат экен. Мисалы туш тараптан жөнөтүшөт, анан кайра алар кишиден сурайт да, сен точно бергинби же берген жоксуңбу дейт. Анан бизди кыжалаттыкка алып келип кары, андан тышкары Сбербанктан ушундай бир которууларды жасап, улам ушул Асылбектин дарегине ушуну берип койсоңор деген чоң суранычы менен ушул жөнөтүшүп өздөрү. Жөнөткөн мекендештерге да Аллахтын ыраазылыгын айтып, анан буну мынча акчанын баарын бир тууганга бир тиын бербей турган заман. Бирок ошондой учурда мындай акча бул өтө чоң аманат болуп атпайбы? Анан буну биз даректүү кылып койбосок, алар дагы күмөн болуп суммаларды айтпай эле мен өзүм деле ошо сөп берейинчи. Ошонун коптулугу үчүн суммасын айтпай эле койсок, Азаматбек интернеттен сырткары айтты, рахмат, ошол мекендештер рахмат, Аллах ыраазы болсун деп. Айтайынчы үстүмө. Жарайт. Мен суммасын айтпай эле коюлган да. Суммалар айтпай эле аманатыңызды тапшырып. Аманат тапшырып. Жарайт, түшүндүк. Жарайт. Асылбек. Анда ушул аманат мындай ушул жерде болду Асылбек. Мен сүйлөйүн ушул. Мына аманаттар, мекендештердин аманаттары өзүң сураган үчүн суммасын өзүң айттык. Майда жалпы коомчулукка жарыялай эле коелу деп сөз алып коеюн. Мен сизди коштоп Азаматбекке рахмат жардам бергениңизге. Ошол мекендештерге да Аллах ыраазы болсун. Мен чындап кыргыз элге ыраазымын, чын жүрөгүмөн ыраазымын. Топ сервис Аэро Экспрессте иштеген мекендештер, сиздердин жөнөткөн аманатыңыздардын суммасын өзүңүздөр билесиздер. Мен ушул аманат алып келдим, Кудай буйрса. Ыйман фондусу жөнөткөн, Караев Абдугапар неберелери жөнөткөн, Ихлас группасы Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы жөнөткөн, Иркутскийден Шанхай Сити базарында иштеген мекендештер жөнөткөн. Ошо сиздердин жөнөткөн аманаттарыңыздардын баарын алып келип, андан башка тышкары Сбербанктан туш тараптан чогултулган акча 3 күн мурун да алып келип тапшырып кеткенбиз. Бүгүн дагы 3 күн болду. Сиздердин берген аманатыңыздарды өзүнүн дарегине жеткизүүгө биз аракет кылабыз ар дайым. Кудайым буйрса ошол мынакей Кудай буйрса берип, Кудай буйрса анан ушул берген мекендештер, кол сунган мекендештерге ар бир ушул балалуу боло албай жатат. Асылбек канчалар жүрөт, балалуу боло албай жатат. Канчалар жүрөт, ден соолугунан өтө кыйналып аткандар бар. Үй ала албай өзү квартиралап жүрүп да кол сунуп ушу бата алып, мен да коюм орундалса экен деген бата да. Ошентип эңсеген, үмүт кылган мекендеш, сенин жүрөгүңдүн ыраазычылыгыңды тапсак экен деп, туш тараптан мына ушинтип мына карабасаң, Казаньдан келет, туш тараптан Казакстан, дүйнө жүзүнө Кыргыздан баары бул боорукерлиги, мээримдүүлүгү бир келген дүйнөдө баягы мусулмандык парыз да, ошолорго батамды берип калган эмеспи? Аллах таалам ар бир тилеген, ар бир инсандын тилектерин орундатсын. Жакшы тилеген тилектер болсо ар бир мекендештин тилеги орундалсын. Аллахым өзүң ырайымдысың, өзүң мээримдүүсүң. Биздин мекендештер, биздин кыргыздарчалык, биздин ушу мусулмандарчалык албетте өнүш эмес го. Биздин мусулмандар ар бир жүрөгүндө ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах деген калиме барчылык ырайым мындай ынтымактуу адам болбостур. Аллахым ушул мусулмандардын, биздин мусулмандардын ынтымакчылыгын дагы орундатып жаратканым, дагы бекемдеп жаратканым. Ар бир мусулмандын муктаждыгын чеч Аллахым. Перзент боло албай жүргөндөргө перзент бер, бирок солих перзенттерден бер. Ден соолугу менен бер Аллахым. Ар бир ата-эне балалуулугунда кубанычты насип кыл. Ар бир пенде үйлүү, жайлуу болгондо баласы менен чогуу отуруп, тууган уругу менен ата-энеси менен чогуу отуруп, эл журттан пата алып кубанычты насип кыл Аллахым. Эч кандай пендеге муктаждык бербе Аллахым. Ушул мусулмандар үчүн оорусун, акыркысын болушту Аллахым өзүң насип кылгын Аллахым. Албетте ар бир мусулман адамга аманатын алып атабыз иншалла. Ушуларга да өзүң иштен ийгилик бер. Ушул аманаттарга береке бер, Кудайым. Балама шифа бер. Жаратканым ар бир инсандын ушу ар бириңиздерге ыраазымын. Мен ыраазылык айткан башка эмне кылам? Ар бириңиздерге дуа кылам. Аллах кайтарат иншалла. Бул нерсеңиздерге, бул нерсеге ишениңиздер. Бир күн болсо, бир күн баары Аллах ушунун мукафатын берет.
жараткандан өмүр бою ушул айттым го, балам ушул чыгаан жигиттерден болсо эч нерсеге арман кылбайм. Элим, жерим колдогонуңуздарга Аллах ыраазы болсун силерге. Бир рахмат. Амин. Кудай кабыл кылсын, Аллах кабыл кылсын.